Биз программабызды уланталы таң манай программасы дегеле бүгүн маданияттуулук туурасында сөз кылып атабыз. Катарыбызда болуңуздар, суроолор болсо да байланышка чыгыңыздар. Элеми биздин студиябызга келген ардактуу коногубуз бар, тааныштырабыз. Ыйман диний маданиятын өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков агабыз студияга конокко келди. Кош келиңиз. Assalamu alaikum. Сизди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен дагы Дегеле мына ушул акыркы учурларда маданияттуулук боюнча өзгөчө социалдык тармактарда өтө уудуу болуп атат дегендей жаңы мыйзамдар кабыл алынып, мына ошонун аркасынан мына ушул нерселер чыгып атат болуш керек э. Дегеле кабыл алып атат. Кээ бир эмнегедир такыр кабыл алгысы келбей атат. Ооба. Балки биздин коомчулук азыр анча даяр эмеспи, э? Дегеле ушул туурасында сиздин оюңузду айтып берсеңиз. Маданият деген аябай кенен түшүнүк. Өткөн кылымдын 60-жылдарында Клахон деген окумушту аныктамаларын алып келгенде 257-260 ашык аныктамасын тапканда, алардын бирөөсү бай жер иштөөтү деген түшүндүрөт экен, дагы бирөөсү коомду өзүнө алып жүрүү, дагы бирөөсү илим, билим, тарбия, дагы бирөөсү ибадат дегенди түшүндүрөт экен. Бизде мына маданият деген түшүнүк бир аз мындай өзгөрүп кетти, эсептен дегенде Маданият министрлиги деп койдук. Ошон үчүн элдер опера, балет, театр маданият деп түшүнүп калды да. Бирок мен бирди ойлоймун, ушул бала аябай маданият анткени бул балетке түшүп дегендичи. Шырдай алат, же болбосо үнү сопрано деген ойлоймун да. Адам элдин алдына чыгып ырдап, бирок сахнанын аркасында чегип атса, ичип атса, түкүрүп атса, адеп сөздөр сүйлөп атса, эмнеси маданият? Ошон үчүн мага койсо, муну искусство министрлиги деп айтмакмын, же бир көркөм өнөр министрлиги деп айтмакмын. Бул көрдүңүзбү, мындай түшүнүктөр өзгөрүп кетти да. Чын-чынына келгенде маданият кенен түшүнүк. Анын бирөөсү мына сөз маданияты бар, бизнес маданияты бар, соода маданияты бар, жүрүм-турум маданияты бар. Ошон үчүн орусча поведенческая культура деп коет да. Биздики мына азыркы ушул поведенческая культура, жүрүм-турум маданиятына байланыштуу болуп атат. Баягы түкүрбө, сөгүнбө, ыргытпа деген маселечи. Бул жерде эми дагы эки маданият болот да. Биринчиси ошол түкүрбөш, сөгүнбөш, ыргытпаш, жаман сөздөрдү сүйлөбөш, өзүн жакшы алып жүрүү, адепти алып жүрүү, орой болбош коомдо. Экинчиси мыйзамды сыйлоо маданият. Мыйзамды сыйлоо деген бул өзүңдүн мамлекетиңди сыйлоо, анткени мыйзам болбосо мамлекет эч качан жашабайт да. Биз ушуга шүгүрдөшүбүз керек, анткени өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Бизден дагы көп канча элдер бар, аларга мындай мамлекет буйруган эмес. Ушул мамлекетибиз болсо деп байкуштар ак эткенден так эткен деп жүрүшөт да. Канын төккөнгө даяр, өмүрүн бергенге даяр. А биз болсо шүгүр этпей атабыз. Шүгүр десе эле тил менен айтканды түшүнбөш керек, алхамдулилля, Кудайга шүгүр депчи. Ошол жүрүм-турум, маданият, мамлекетти сыйлоо, имиджин ойлоо, мамлекеттин кадыр баркын түшүрбөйм деген ниет, мыйзамын сүйлөө, ушунун бардыгы чоң-чоң маданият. Мен айтмак элем, жарандык маданият деп айткым келет да. Мисалы, азыркы кече жакында кабыл алынган мыйзам бул түкүрбө деген мыйзам. Буга чейин сиз көпчүлүк мисалы социалдык тармактарда ошол телеге чыгып, келип интервьюлөрдөн улам, кандайдыр бир жанагы чаптамай, наклейкалар дагы чыгып баштаган эле, акция уюштурулуп, ар бир жерде коомдук унааларда болобу, коомдук жайларда болобу, ошентип башталды эле. Демек, ушул кандайдыр бир жогору жактын чечкен мыйзамы сизге көз каранды болуп калабы? Сиз алып келдиңиз беле аны, же ага чейин эле айтылып келди беле? Эмнегедир сизден ошол нерсени көп укканбыз. Мыйзамга менин такыр тиешем жок. Балким ошол биз акция өткөзүп атканда бирөө жарымына ой келгендир, анткени депутаттар деле теледен көрсө керек, биздин акцияларды байкаса керек дегендей. Бирок баягы түкүрбө деп жазып илип койгон эки нерсеси бар да. Биринчиден илип көрүп атасыз го, жарнамаларды иле берип, ал деле мындай шалбырак айланып кетти да, шаар көпчүлүк жерлерчи. Ошон үчүн илген деле менимче анча туура эмес. Экинчиден элибиз мындай адамзатта бир өзгөчөлүк бар да, напси бирөөнүн буйругун каалабайт. Түкүрбө бул буйрук болуп атат да. Анан адам деген ушундай да, ти десең тийбейт, тийбе десең тиет деген эрин сыяктуу. Жаш балага деле бирдеме кылба десең кылат эмеспи? Ошон үчүн мунун бир аз башкача методикасы менен чыкканбыз да. Биз байрактарды көтөрүп, атайын өзүнүн символикасы бар, өзүнүн логотиби бар. Андан кийин футболкаларды кийип, анан көчөгө ушундай тапшырма болгон, жылмайып сүйлөгүлө, жумшак сүйлөгүлө. Кокус кабыл алса кабыл алды, кабыл албаса ишиң эмне бар, кете бер десе акырын кетип калгыла. Бирөөнүн адебин оңдойм деп, өзүңөрдүн адебиңерди бузуп албагыла, урушуп кетпегиле, сөгүшүп кетпегиле деген буйрук ушундай өтүнүч менен чыгарганбыз. Анан ар бир адамга эскерте баштаган да, түкүргөндө дагы, түкүрбөгөндө дагы эскерте баштаган. Билесиз го, баягы жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар деген эле сөз да. Ыймандуу адамды эскертип туруш керек. Эскертүү мындай пайда депчи. Ошого мына түкүргөндөр көбөйүп кетти. Кыргызстан деген биздин жүзүбүз, жол деген дастаркон.
эгер жолго түкүрсөң баардык кыргызстандыктын акысына киргесиң. Анткени бул көчө бирөөнүн менчиги эмес. Мисалы нарында түкүрүп койсоң ноокаттыктын ошол эле мезгилде көлдүктүн акысына киресиң. Анткени ошол жол, ошол топурак үчүн ар бир кыргыздын жоокери керек болсо коргош үчүн барат да. Ошон үчүн жолго түкүрбө, үйүңө деле түкүрбөйсүң. Көпчүлүк айтат түкүрбөй жүрө албайсың деп. Мисалы Азия молго кирип кетесиң, эртең менен кечинде чыгасың, түкүрбөй эле жүрөсүң го. Азыр кыргыздын өмүрүнүн жарымы тойдо өтүп атат. Ресторанга кирип кетесиң саат 6-да, түнкү 2-де чыгасың, түкүрбөй эле жүрөсүң да. Үйүңдө отурасың кечки саат 6-дан эртең мененки 6-га чейин бир жолу түкүрбөйсүң. Бул ошол өзүн өзү контролдой турган нерсе да. Анан баягы көчөгө чыкканда мага баары бир дегенде эле болуп калып атат да. Жерге түкүрүш менен мекинге болгон сыйырма жүрөктөн чыгып кетип атат. Анткени мунун символикалык тамайнысы бар да. Элиңе түкүрдүм, жериңе түкүрдүм, топурагыңа түкүрдүм, мекениңе түкүрдүм, намысыңа түкүрдүм деген бул өтө жаман сөз. Ошон үчүн ушундай мааниде чыгып элге айттык. Анан бизге кошулгандар болду, бара-бара студенттер бир университеттен экинчи университетке эстафета катары өткөзүп бергендер болду. Бүт областтын борборунда жүрдүк. Чоң кызматтагылар өздөрү катышты кээ бир акцияларга. Ырчыларды чакырдык, элге белгилүү инсандарды чакырдык. Өзгөндө болду, Акталада болду. Анан биз мынтип бир жолу карап отурсак, интернеттен чыгып калды, ушул акцияны көрүп алып, жум калды, жаш балдар өздөрү уюштуруптур. Ошентип бир топ эле пайдасы болду да. Кече мурда күнү бир жигит менен сүйлөшүп отурсам, өзү намаз окуган жигит экен, мечитте жолугуп калды. Айтат, ушу түкүргөндө эле сизди ойлой берем дейт, эки жакты карап барып экини түкүрөм дейт. Ошон үчүн бул аябай мындай таасирин этти. Бирок бир сый жолу бар, ый жолу бар да. Биз сый жолун айттык, бирок мамлекет ушундай чарага келди, себеби бунун зарылдыгы болуп калган болчу да. Менимче мыйзамды сыйлаш керек, урматташ керек, аткарыш керек. Ооба. Анан мисалы сиз дагы көпчүлүк жерде жүрүп келгенсиз, ошол эле Японияда жашап келдиңиз. Япониянын эли бул жерде баягы кыргыз элинин маданияттуу эмес деп айтыш эмес. Балким ошол жактан биз кандайдыр бир өзүбүзгө пайдалуу нерсени алсак болобу же коомубузга бир тарбия бере алсак болобу? Себеби баягы Япония бир нече жылдан мурун аябай чоң бир жоготууга учурап, эли аябай кыйналды. Бирок ошол мезгилде дагы эмнегедир жанагы кадимки кезекке туруу, өзүнүн маданиятты алып жүрүү, мисалы ыйга батып эле тим эле мен мунуп калдым, тигинтип калдым деп эмес, балким ошол жерде өзүнүн ушунчалык сабырдуу алып жүрүү, бул кичине кезинен берилген тарбиябы же маданиятпы, бул эмне болот? Жана биз ошого кантип келсек болот деп ойлойсуз? Эми азыр Японияны айтсам эле айтат да, ал япон, биз деген кыргызбыз, алардын өздөрүнүкү, биздики өзүбүздүкү депчи. Кеп андай эмес, азыр глобализация доору. Анан кыргызым, жылдызым, манас атам тиякты чапкан, буякты чапкан, улуу каганат курганбыз деп эле мактана беребиз да, биздин улуу маданиятыбыз бар деп. Билесизби, биз жөнүндө башкалар айтсын, ушулар маданияттуу эл депчи. Өзүн өзү мактагандан кач деген сөз бар да. Ушу өзүбүздү өзү мактаганды мен кээде жактырып бербейм. Андай элек, мындай элек, ол манас атанын эмгеги. Манас атаны мактап атабыз. Улуу каганатты да биз курган эмеспиз, ата бабалардын эмгеги. Алар мактанса болот. Бирок биз ушул заманда эмне кылдык? Жок деген ушул түкүрбөй коюш колубуздан келбей атат да. Түкүрбөй деген мыйзам чыкса ошондо сындап атабыз да. Мен түкүрө беришим керек болчу. Эмнеге мага тийип салат деген эле нерсе да. Мен ошон үчүн анан кийин баягы кээде арданам да, намыстанам. Мисалы, Японияда Бивако деген көл бар. Өздөрүнүн эсеби боюнча бир жаралганына 4 миллион жыл болуптур да. Анан ушунчалык тузу жок көл. Ошону тегергенде бир мезгилде бизнестер болгон. Анан айткан, бул деген биздин көл, биздин мындай сыймыгыбыз. Ушуну бир таза тутпайлуу дегенде бизнесмендер өздөрүнүн ыктыярлары менен чекесиндеги заводдорун бузган да. Бизге мамлекетибиз керек, экологиябыз керек, биздин жүзүбүз депчи. А бизде болсо суу көлдү көрүп атасыз, баягы биякты карасаң эле биякта эмне болуп атканын билбейсиң да, четинде эмнелер гана болбой атат. Анан ушуларды айтсаң эле, анан сен японду мактайсың, кыргызды макташың керек эле. Кыргызды мактайм, биздин ата бабаларды мактайм, бирок азыркы биздин деңгээлге жетпей атат. Бирок жаштарыбыз жакшы болуп баратат. Анткени ыйман тарбиясын көрдү, кичине арамадалды айырмалап калды да, Кудайга шүгүр, үмүт аябай чоң да. Ошон үчүн япондордо ол түкүрүк мындай турсун, көчөдө кетип атып мусулмандар жанагындай жай намазы жок эле намаз окуп калгандарын көргөм. Көчөдө, каалаган жерде. Тизеңде кир болбойт, алакаңда кир болбойт, пешинеңде кир болбойт. Ошол бойдон чогулушка кирип кетсең болот, же конференцияга кирип кетсең болот да, проблема жок. Анан бир жолу кечинде келатып момпосу жедим, караңгыда. Айкидодон келатканмын, велосипед менен. Эч ким көрбөй турган жерде ушундай ыргытайын деп барып кагазды кармап калдым. Себеби өмүрүмдө бир кагаз көрбөсөң, ошол мээңе сиңип калат экен. Чөнтөгүмө салдым, үйгө алып келдим. Азыр эми каяка түкүрөбүз? Өкмөт мусор жасап берсин дейт. Ошол эле мезгилде ата бабаларыбыз түкүргөн эмес деп мактанып атабыз. Ата бабаларыбыздын учурунда кайсы үй көп болду эле, кайсы мусор болду эле. Мындай эле нерсе да, мындай эле жөн эле шылтоо да. Эми ар бир адамга бирден түкүрө турган нерсе жасап бериш керек. Мамлекет бирдеме кылса мен кылам деген бул туура эмес да. Мен мамлекет үчүн эмне кылам? Мамлекет бир көпүрө салып бер, машина куруп бер, же айфон чыгарып бер деген жок. Болгону түкүрбө деп атат. Ошону дагы биз бир тополоң кылып атабыз да. Билесизби, жана Сократ деген акылман болгон эмеспи? Ошого өлүмгө өкүм чыккан да, сот чыгарган. Анан өлүмдүн өкүмү боюнча ушундай экен. Уу ичип өлүш керек экен да.
Анан качырып кетсе деле болот экен. Анткени анын шакирттери болгон, сыйлаган адамдар болгон. Ошону айткан экен да, өкүм чыкты, бул мамлекеттин чечими, мен сыйлабасам болбойт деп, ошону аткарып билген экен да. Ошон үчүн карасаңыз, адам мамлекетти сыйлаганда гана мамлекеттин даражасы көтөрүлөт, а бизден башка Кыргызстанды ким көтөрөт? Мисалы өзүбүздү өзүнүн оңдобосок, Япон же америкалык келип оңдоп бербейт да. Кеп мында ушундай болуп атат. Бул жерде кеп түкүрүктө деле эмес, кеп жоопкерчиликте, жарандык жоопкерчиликте болуп атат. Мисалы биз адамды көргөндө ушунун адеби бар экен, ушунун ыйманы бар экен деп бир сырттан карап биле алабызбы? Же болбосо ата эне баласына ушундай маданияттуу өсүш үчүн кандай тарбия берип башташ керек? Ата эне балага тарбия бериш үчүн өзү маданияттуу болуш керек. Анткени бала дейт, күзгү, өзгөчө 7 жашка чейин күзгү болот экен да бала. Сенин сүйлөгөнүң эмес, сенин кылганыңды кайталайт экен. А биз болсо өзүбүз телевизорго көрүп отурабыз дагы, баланы айтабыз, бар сен китеп оку дейбиз. Өзүбүз өмүр кыймылдабайбыз, колубузда пульт, бир колубузда сотка, сен спорт менен машыгышың керек дейбиз. Анан бала сенин сүйлөгөнүңдү угабы, же кылганыңды угабы. Ошон үчүн сөз менен ишти ал келсе гана бала сени турайт экен, сени өрнөк тутат экен да, ушул өтө маанилүү. Экинчиден, мына көрүп атасыздар да, кийинки мезгилде ата энелер мындай бирөөнүн баласын багып аткандай да. Үйгө келет, айтып атам го, сериал көрөт, сотка көрөт, баласы келсе бар ойну убактым жок дейт да. Убакыт бардыгына бар. Инстаграмдан башка эле бир жылдыздардын өмүр баянын окуганга бар, футбол көргөнгө бар. Ким менен ким урушуп кетти мына белгилүү инсандардан, ошолорду ушакташып отурганга бар, саясат жөнүндө сүйлөгөнгө бар. Бирок ушу балага убакыт бөлбөй атабыз. Ошон үчүн балдар мерез чыгып калса, балдар мындай кайрымсыз чыгып калса, адепсиз чыгып калса, эч кимди күнөөлөбөш керек. Анан мектепке берип коюп, ошолорду тарбиялаш керек деп. Эки бала мушташып кетсе, мектептин директорун бошотуп атабыз. Бул такыр туура эмес да, ата эненин жоопкерчилиги кайда калды? Эртең бүрсү ушул балдардын көзүн карайбыз. Ушул балдар кандай болсо мекен ошондой болот. Анан эртең бүрсү күнү балдар дагы биз карыган мезгилде Кудай беттин ары кылсын телефонун карап убактым жок эле деп отурса, анда өкүнбөгөндөй бололу да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Анан тарбияны биз чындап эле мына коррупция менен күрөшүш керек, анан глобалдык маселелер, антиш керек, мынтиш керек, инфраструктура, завод куруш керек деп атабыз. Бирок ушу түкүрбө менен даараткананы калтырып койдук да. Чындап маданият министрлиги дейбиз, бирок маданият министрлигинин дааратканасына барып көрүңүздөрчү. Ошол эле саламаттык сактоо министрлиги, ден соолук, тазалык дейт, бирок дааратканасына барып анан айтыш керек да. Ли Куан Ю деген Сингапурдун жетекчиси айткан экен, мен бир өлкөгө барсам жөн эле дааратканасына кирип эле билип коем, мактанып атабы, мактанбай атабы, бирок деңгээли кандай экенин ошол эле айтып коет депчи. Чындап эле дааратканага киргенде сенден кийинки кирген адам сага каргыш айтпай тургандай болуп чыгышың керек. Азыр түкүрүш да ошол маселе. Мисалы, адам адептүү болсо, бата кете берет, бата менен адам бактылуу болот. Анткени бирөөгө салам айтып койдуң, жүрөгү жылып калды. Бир жерде бир жаман буюм жатса алып койдуң, бирөөнүн жүрөгү жылып калды. Кээде сага ырой мамиле кылса кечирип коюңуз деп кетип калдың кичпейелдик кылып, анда эле жүрөгү жылыйт. Анан жолдо таза тутуп атасың, эч ким сага каргыш айтпайт. А түкүрүк менен булгап койсоң айтат да, жара чыккыр же болбосо оозуңа жара чыккыр депчи. Ошон үчүн бири-бирибизге каргышыбыз тийбей, батабыз тийсе гана өнүгөбүз да, ушуну да түшүнүшүбүз керек. Анан жыйынтыктоочу суроо болсун. Азыркы учурда мисалы маданият дегенде эле көпчүлүк эки тарап болуп, бири айтып атат, динге такыр маданиятты мындай кошпогула, бул дин башка, маданият башка деп атат да. Эми сиз баягы Ыйман дини маданиятын өнүктүрүү фондунун төрагасы катары муну кантип айтар элеңиз? Мисалы, динди үйрөнсөк балким маданияттуу боло алабыз. А балким аны үйрөнбөй эле маданиятты башка жактан үйрөнүп алсак болобу? Маданият, дин деген билесизби, көпчүлүк ойлойт да, бул мечитке кирип алып эле зикир чалып, Куран окуп, ибадат кылып, орозо тутуп, зекет берип, садага берип эле жүрө бериш депчи. Бул дин, бул диндин ибадаттары. Бирок диндин адеби дагы бар да. Мисалы, тамак ичиште эле колду жууп туруп отуруш керек деген бар, туурабы? Андан кийин мындай отуруштун да өзүнүн адеби бар. Биринчи оң кол менен башта деген бар. Тамакты чогуу баштагыла деген сөзү бар. Турганда бирден туруп кете берсе болот, бирок баштаганда чогуу башташ керек да. Оң жактагы адамга икрам кылып отур деген бар. Мындай сезе алыңыз депчи. Ниетиңде бирөө батыраак тойсо экен, менден да ушул көбүрөөк тойсо экен деп отурсаң, жараткан сени да тойгозот деп айтылат да. Андан кийин жакшы сөздөр сүйлөшүп отурула дейт. Болосо сүйлөбөй отурула дейт да. Мындай ойду тоон эмес, жакшы, жагымдуу, бейиш жөнүндө сүйлөшкөлө дейт. Ыйман адеп жөнүндө сүйлөшкөлө, бирөөнүн жакшы жактарын сүйлөшкөлө дейт. Андан кийин ушундай бир жаткандын өзүнүн адеби бар. Мисалы, дем салып жат, тарат менен жат, ордуңду бир суроо мынтип кой. Илгери билесиз да, свет жок болгон, балким чаян бардыр. Анан кийин жакшы тилектерди кылып, адамдар жүрөгүндөн кечирип жат дейт. Бардыгын кечирип, адалын актап коюп жат деп айтат да, жанагы акысын актап коюп жат деп. Карасаңыз, баскандын, тургандын бардыгынын адеби бар. Көчөдө кантип жүрүш керек, оң жак менен бас дейт, ташты көрүп калсаң алып кой дейт. Ошон үчүн дин бул өтө улуу маданият. Анан батыштын маданияты деп атабыз. Анан аны жаман деп атабыз да. Маданият деген бул жакшы гана түшүнүк. Мына телевизордо көрсөтүп атпайбы жанагы клиптерди жарым жалаңач кыздарды. Ал маданият эмес, ал
билесизби, жанагы Мухтар Шаханов айткандай, биз батыштын цивилизациясына эмес, канализациясына кошулуп алдык деген ошол да. Ошон үчүн мына чыгыштын маданияты бар, мисалы карате, кунг-фу деген ошолордун маданияты да. Батышта мисалы Киплингти, Майн Ридти, Джек Лондонду окуп атабыз. Ошол маданияттын чоң өкүлдөрү да. Ошон үчүн маданият деген бул жакшы гана сөз, жакшы гана маанини түшүндүрөт. Ар бир элдин маданияты бар, аны сыйлаш керек, урматташ керек. Диндин адеп аклагын үйрөнүп, кыргыздын улуттук маданиятын сактасак, биз чындыгында абдан өнүгөбүз. Анан батыштын илим, билим, технологиясын алыш керек. Ошентип, кайсыл жерден эмнени жоготсок, жакшы нерселерди таап, топтой берсек, ошондо өнүгөбүз. Кыргыздар мындай баларга окшош болсо дейбиз да. Баларыны билесиз да, тикенек гүлгө конобу, курайга конобу, же башка гүлгө конобу, анын балын гана алат. Биз жакшы жактарын алалы, жаман жактарын калтыралы. Мисалы түкөрүктү таштайлы, китеп окууну баштайлы деген акция менен баштадык быйыл кышты. Сиздер да китепти көп окуңуздар, анткени сиздерден адамдар өрнөк алат, сиздерди жылдыз тутуп, көмөк туткандар аябай көп. Сөзсүз түрдө сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, убактыңызды коротуп, жана сонун сөздөр айтылды. Сиз менен сүйлөшүп гана отургубуз келет, тилекке каршы убакыты короду. Сиз менен коштошчу убакыт келди. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Ыйман диний маданиятын өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков болду. Ал эми биз мына ушул маданият тууралуу сүйлөшөбүз, эфирибизди улантабыз. Бир нече мүнөттөн кийин кайра кезигели.